Өлкө аймагында аталган соңку кылмыш кырсык окуялар менен эфирде Искуар көрсөтүүсү сиздер менен мен Орозбек Шарабдин уулу. Жалал Абад шаарында шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам өкүлдөрү менен биздин чыгармачылык топ биргеликте Притон аталышындагы рейд уюштурду. Рейдтин жүрүшү туурасында кийинки тасмадан тааныша аласыздар. 2017 жылдын 19 сентябрь күнү Жалал Абад шаарынын мелкомбинат ишканасынын аймагында вахап аттуу жаран сойкулук жасоо максатында көмүскө жайларды уюштуруп, жаш кыздарды сойкулукка тартуу менен алектенип жаткандыгы жөнүндө Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө маалымат келип түшкөн. Алынган маалыматтын негизинде жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин жыйынтыгында Осмонов көчөсүнүн 11-дарегинде чынында эле сойкулук менен вахап аттуу адам алектенип жүргөндүгү аныкталган. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 261-беренесине ылайык кылмыш иши козголуп, аталган дарекке барган учурда сойкулук иши уланып жаткан экен. Атайын даярдалып, белги коюлган акчаны алып, сойкуканага милицияга жардамдашкан балдар кирип кетишти. Бир нече убакыт өткөндөн кийин биздин чыгармачылык топ менен биргеликте милиция кызматкерлери да кирип барды. Çıktı. Arkada kaçıyor. Zaydi koşu. Arkada kaçıyor. Zaydi. Arkada kaçıyor. Evet, tamam. Kıracağım. Bundan bir kaçtı. Bas emniyete. Çık. Tamam. Açı! Var mı kendisinde? Милиция кызматкерлери менен биздин чыгармачылык топ кирген учурда ичиндеги арамиш менен алектенип жаткандар чилдей тарап качып жөнөштү. Бул жердегилер качаарын алдын ала билип, даяр турган ыкчам өкүлдөр эч кимисин качырбай кармап келишти. Бирок бул жерде иштеген кыздар милицияга жөн гана моюн сунгусу келген жок. Оозго албаган сөздөр менен ашатып сөгүнүп, каршылык көргөзгөндөрүнөн улам жашынган жерлеринен көтөрүп келгенге мажбур болушту. Өзүң чамда. Gir. Tap çıkarmak kaldı. Koyverdi orada nasıl? Balasın var öyle. Konsept dinlesi kaldı. Koyverdi orada! Ne oldu? Vurdum bana orada. Kim vurdu seni? Moğol vurdu. Ne oldu? Kanka jana sağa berilген акчанын добровольно бизге берип койгон. Кайсы? Мына
Sana gelen klientlerin betini açık olun da. Пойди, пожалуйста. Akşam verip koy. Хорошо, жүріңіз. Haydi dursun. Берите, пожалуйста. Хорошо басып. Полотенце беріп қойыңыз. Özün görsetme. Özün bas, alıp ver bas. Bas. Ayıntırlar bana. Güzel, bayıtlar bana. Bas. Elmirlan ne bu? Görset koy taraf görset. Bas anam, geliyoruz. Yürü. Yaka vermediniz mi? Ne yapalım? Темірлан. Мен кірелеп болчым, подружкам айтсам Ne oturun? Qaysı poдружкаң да акчаны бербейсиң, добровольно бересиң же кандай кыласың? Жанна! Чакыр жанна. Администратордабы? Жоқ, мен жаңа эле кирейин деп аткам. Сен бизге акчаны берип койсуң. Жанна! Не болды? Не болды? Маяк расчетын ким алды эле азыр? Мен каяктан билейм, мен кирген жокмун албай клиенттерине. Мен кайдан мен ким алам? Мени эмне кылып атасың, чакыртасың? Өзүңөр кирдиңер го. Sen aytып атасың. Sen. Мен эчтекени билбейм. Шында полностью неменеде. Өзүң чыгарып бербейсиңби? Мындай Жоқ, болгондо. акчасын алып койгон экен, эки кыз кирмекпиз, мен кире элек болчумун, мага кийин айтышты, акчасы жакта. Кыздар алган, ошо мен дагы Кайсы кыздар алган? Акчаны бер деп атат добровольночу. Сага берип атат го колуң. Уақыт өткізбеді дейсіз. Кимде? Сага биз нормально айтып атабыз да, камераны өчүрдүк. Давай бер акчаны кайтарып чыгар, бере кой столдун үстүнө. Расчетты жактан бергизсең. Рашот сага берип атат мен колуңа. Кимге берип атат? Мен колума берген жок, байке, мен кол менен алган жокмун, сен менен кирем деди. Койуна чөптөңдөрү чыгар. Çöktür ondan çağır. Не таблетка мындай. Обезболивающий. Вообще гриппом болели. Мен расчетты өзүм алган жокмун. Ким алған? Ким алды? Мен менен кирген кыз. Качкандарын, жашынгандарын топтогон соң бул имараттын ичинде тинтүү жүргүзүлдү. Анда таңгакталган 1000ден ашык презервативдер жана таштанды салынган коробкадан атайын белги коюлган акча да табылды. Бер карап. Администратор. Вот здесь. Ошоле да? Одиноко купили. Видели, да? Эти деньги. Нет, я, ребят, все понимаю, но вы где Всё. нашли в коробке, правильно? Ваши коробки. Ваши коробки, да? Это не моя личная коробка, правильно? Там любой может кинуть эти деньги. Далил буюмдар калыстардын катышуусунда алынган соң бул жердегилердин баардыгын Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө алып барышты. Жүр ояқ аласың осы жерден. Бас. Тур. Жөн өзүңө турчу эми. Албай бер. Ой, içine girişsin. Шариктер бар? Çık. Yine çok batasın.
Милицияга алынып келген кыздардын өздүгүн тактаган учурда сойкулардын администратору 1969 жылы туулган Жалал Абад шаарынын тургуну Ярмилка Екатерина, сойкулук менен алектенген кыздар 1986 жылы туулган Апышева Нургиза, Жалал Абад шаары, 1993 жылы туулган Калыс кызы Айпери, Бишкек шаары, Ала Тоо конушу, 1998 жылы туулган Карабаева Акмарал, Сүлүктүү шаары, 1995 жылы туулган Сейитбек кызы Жибек, Ала Бука району, 1995 жылы туулган Кекебаева Мунара, Ысык көл облусу, Ак Суу району, 1990 жылы туулган Романова Кундуз, Нокен району, 1981 жылы туулган Эргешева Лола, Ноокат району. Бул сойкукананы уюштурган Вахап аттуу жаран бул окуянын эртеси күнү кармалган. Ал 1951 жылы төрөлгөн Жалал Абад шаарынын Навай көчөсүнүн жашоочусу Муратов Вахапжан шектүү катары кармалып, Кыргыз Республикасынын жаза процессуалдык кодексинин 94-беренесине ылайык убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Азыркы учурда тергөө иштери улантылып жаткан чак. 2017 жылдын 19 сентябрь күнү Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө эски Мелкомбинат көчөсүнүн көп кабаттуу үйүнүн тургундарынан арыз келип түшкөн. Ал арызда жарандар Жалал Абад шаарында сойкулук менен алектенип атат деп маалымат келген. Ал маалыматты иштеп чыккандан кийин Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан 32-17-297 сандуу кылмыш иши козголгон. Кылмыш ишинин негизинде Жалал Абад шаардык криминалдык милиция кызматы тарабынан ыкчам оперативдүү иш-чаралардын негизинде 7 сойкулук менен алектенип жаткан кыз кармалган жана ошол кыздарды иштеп жаткан администратордун үстүнөн азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Базар Коргон районунда уккан адамдын үрөйүнө турган кылмыш катталды. Анда ага инилердин ортосунан чыккан чырдын кесепети инисинин өлүмү менен жыйынтыкталса, агасы бүгүнкү күндө темир тор артына кирген турат. Окуянын чоо жайы кийинки тасмада. 2017 жылдын 17 сентябрь күнү Базар Коргон районунун Могол айыл аймагынын Көктоңду айылынын Канназаров Ахматкул көчөсүнүн номер 9-үйүнүн тургуну 1974 жылы туулган Жаманкулов Нурланбек Боронбаевич өзүнүн аталган даректеги үйүндө белгисиз адам тарабынан өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн жансыз денеси табылган. Окуя болгон жерге Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө ыкчам тобу чыгып, өлүк жаткан жерге кароо жүргүзгөн учурда анын жанынан канга буланган 2 даана бышыккыч жана узундугу 75 сантиметр болгон таяк табылган. Бул факт боюнча чогултулган материал 2017 жылдын 17 сентябрь күнү Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштарды каттоо китебине 906 саны менен катталып, тергөө тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97-беренесинин 2-бөлүмү менен 66-17-148 сандуу кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүргүзүлө баштаган. Ошол эле күнү Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97 статья беренесинин 2-бөлүмү менен өзгөчө мукачылык менен киши өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлө баштаган. Иликтөө иштеринин негизинде изин суутпай, ошол эле айылдын тургуну, башкача айтканда, ошол эле жабырканган Жаманкулов Нурланбектин бир тууган агасы Жаманкулов Кошой Боронбаевич 25 апрель 1963 жылы туулган атуу кылмышка чектөө катары кармалып, иликтөө сурамжылоо иштери жүргүзүлгөн негизинде ушул киши тарабынан аталган оор кылмыш жасалганы аныкталып, Базар Коргон райондук иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген.
Арадан көп убакыт өтпөй, ыкчам изилдөө иштеринин натыйжасында маркумдун бир тууган агасы Жаманкулов Кошой иниси экөөнүн мамилеси мурунтан начар болгондугу, каргашалуу окуя болгон күнү Жаманкулов Кошой аталган даректеги маркумдун үйүнө келип кеткендиги аныкталып, анын кызын суракка алган учурда ал атасы Жаманкулов 2017 жылдын 16 сентябрында кечке жуук үйдөн чыгып кетип, эртеси эрте менен кийимдери кам болуп келип, үстүндөгү кийимдерин жууп кой деп берип, футболкасын очокко салып өрттөп жибергенин айткан. Бул көрсөтмөнүн негизинде 1963 жылы туулган Жаманкулов Кошойдун үйүнө тинтүү жүргүзүлгөн учурда кандын тактары бар кийимдери жуулуп жайылып турган жеринен жана очокко өрттөлгөн футболканын калдыктары табылып, Жаманкулов Кошой Боронбаевич өз инисинин өлүмүнө шектүү катары кармалган. Жаманкулов Кошой Боронбаевич. Канча жыл төрөлгөнсүз? 63. 63. Кайсыл жерде? Моголайда өкмөтүнө. Башта соттолгонсузбу? Жөнөкөй мындай камал соттолгон эмесмин, жөнөкөй эле. Администрацияны соттолгон, андай соттолгон. Эмне болуп соттолдуңуз эле? Шүбүрөм урушуп кетип. 2 жыл мурун болчу да. Учурда эмне себептен улам кармалып келдиңиз? Мен правдагы атамдын үйүнө келдим. Атамдын үйүнө келип, уулум Россияга кеткен, ошонун машинасы үйдө турган да. Ошону моторун кызытып коеюн деп келсем, мотору жүрбөй койду. Анан кийин үйдө карасам, атамдын үйүнүн эшиги ачык экен. Үйдө атам болсо керек деп кирсем, энем бир тууган укам Жаманкулов Нурлан Боронбаевич. Баклажкада толук арагы менен, да бөлөк бош-бош арактары менен отуруп, арак ичип отуруп жүргөн. Мен көрүп эле, келет экенсиңерби деди. Бир эле өзү жаңгыз, калгандарын баарын кууйт. Келдик атамдын үйүнө келебиз да. Сен де тополоң болсаң келип турабыз ука дедим, ушу. Анан кийин келип жаткан жеринен жыл мен бир паз эс алайын дедим. Анан жогору үйүм жогору жакта да, алыс жакта. Ошока чыгып кетем деп айттым. Десем, эмил жатканымда ака деген жөн эме. Пулдан бербейсиңби деди да. Эме укасы үчүн, укам үчүн ака деп айтам. Пулдан бербейсиң деди эле. Чөнтөп 100 сом эле пул бар. 50 сом берейин. Арагың деле бар экен. Шуну чебейсиң деди. Десем, 50 сом бериң деп, неме, пулуңуздан бериң деди эле болуптур да, анан кийин 50 сом пул бердим. Бир пастан кийин эчке мындай басып туруп эле кайта келди. 100 сом берим, 100 сом. 100 сомду айттым го азыр эле, сага бала чакам бар, неберелер бар. Сага ошо өзүм эле курсам төгөзө отура бербейм ука. Кичине иштесин, атамдарды, карыган адамдарды 40га чыгарып ийбей. Жаңака 90га чыккан адам жаңака чыгарып ийиптир. Уруп, коркутуп, үркүтүп, союп чыштайм. Ошо мен жатканда түгүндө бычак бар экен да, ошо немени, төшөктүн түгүндө. Анан кийин жаттым. Дагы 50 сом бер, пайдаңа ропшек кийбей денеңизге шектер андай деп келип туруп эле, чак-чакам асылып, футболканы жыртып мен, бетиме бир сүзүп, ошо төшөк түгүнөн бир бел алган аркадыларына карасам бычак экен да. Мен бир коюп качтым. Алигине каптырап койгон, мындай жаткан жерден койгон. Отургузуп алдым анда. Буруп качтым, эшикти өзү коридорду өзү. Коридорго качып жатканда ошол жерде кирпич турган экен да. Коридордо. Коридордо пушук кирпич турган экен. Ошо менен бир гана бетке тийди да. Андан кийин уже акыл эстен жоготуп коюп, мен дагы бир нече жолу салып ийдим да. Ошо Кирпич менен чаптыңызбы? Кирпич менен. Жөнүндө кирпич, пышкан кирпич менен. Канча жолу чаптыңыз? Мен өзүм точно санабадым, 2-3 жолу чаптым. Ичинен тийди, аяк бияна тийди. Анан өзүм ыйладым, ажыккап кирем деп аракет кылдым. Наркүйгө. Билбейм, ушунча биягы уже меге кетип калды. Акылым жетпей калды, эшикти жаптым. Футболкам кам. Аякка чуркадым, биякка чуркадым, самын жок үйдө. Атамдардын үйүндө самын жок. Самын жок, же жууп коеюн десем. Кранга барып жуудум, чалап-булап. Силкип кагып алып туруп, атам менен апама кеттим. Сүмбөлүк деген жерде жаңа калып атышкан, эми ошакка мен кыздардан бери ошакка кетип калган экен. Майда жүйдө кыздардан бери. Только анын баласы битте уулу бар. Унга 5 катын алып бердик. Битте уулу бар, ал уулу. Ошо меникинде болчу. Бул атамдардан бери уруп, Нилса канча жолу келди. Атам арызданып келет, апам арызданып келет. Үй бүлөнүн жанын койбоду бул.
Учурда кылган ишиңизди толук мойнуңузга аласыз. Толук мойнума алам. Өкүнүп атасызбы? Өкүнбөгөндөн кийин. Өкүнөсүндө аляларым көтөрүлүп неме болуп турам азыр. Кыйналып. Бүгүнкү күндө бул кармалган адам кылган кылмышын толук мойнуна алып, Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында кармалып жаткан чагы. Сузак районунда жалгыз бой келиндерди аңдып, оңтою келген учурда үйүнө жашыруун түрдө бастырып кирип, зордуктоого аракет кылып жүргөн адам кармалды. Бул боюнча кененирээк кийинки тасмада. 2017 июль-август айларында Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө бир нече адамдан арыз келип түшкөн. Ал арыздарды жалаң жаш келиндер жазган. Анын бардыгында бирдей сценарий колдонулган. Түн жамынган, зөөкүр, жалгыз бой келиндер жашаган үйлөрдү акмалап жүрүп, ыңгайлуу убактысы келген учурда эшигин ачып, өз үйүнө киргенсип, кирип келип, кызы уйкуда жаткан үй кожойкесин зордуктоого аракет жасаган. Бирок зөөкүрдүн арам ою келиндин каршылыгынан улам ишке ашпай качып кеткен. Андан чыгып, ошол жердеги экинчи үйгө кирип, дагы ошол жоругун кайталаган. Ал учурда аялдын жанында 6-класста окуган сиңдиси жана 1,5 жашар уулу ойгонуп кетип, бул жерден качып чыгып, из жашырган. Бул боюнча Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөөчүлөрү ыкчам изилдөө иштерин жүргүзүшүп, шектүүнүн изин суутпай кармашкан. 2017 жылдын 7-июлдан 8-июлга караган түнү саат 3:00 чамасында түнкү Сузак районунун нөмөт бөлүмүнө чакыруу келип түшкөн. Окуяга барган кезде тергөө ыкчам тобу Сузак районунун Атабеков айылынын Бегабат айылында 1988 жылы туулган келинге өзүнүн үйүндө 1 жашар баласы жана 6-класстагы окуган сиңдиси менен уктап жаткан кезде өзүнүн үйүнүн эшиги аркылуу болжол менен 25-30 жаштагы аттуу бастырып кирип, ал келинди зордуктоого аракет жасаган. Жабырлануучу каршылык көрсөтүп, кыйкырып ызы чуу салганда, ал аттуу окуя болгон жерден изин жашырып качып кеткен. Бул кылмыш иши боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жагдай кодексинин 28-129 беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө ыкчам тобу түзүлүп, арадан көп убакыт өтпөй эле ошол айылдын тургуну 1990-жылы туулган Камилжан уулу Ислам кармалып, Сузак районунун убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Кармалган адам 1990-жылы туулган Базар Коргон районунун тургуну Кабылжан уулу Ислам болуп чыккан. Ал башта аскерден качкандык үчүн соттолгон. Бүгүнкү күндө ал кылган ишин толук мойнуна алып, убактылуу кармоочу жайда кармалууда. Аты жөнү? Кабылжан Ислам. Канча жыл турдуңуз? 1990. Башта соттолгонсуңбу? Кайсы стадияларга? 360. Эмне болду эле? Армияга качып. Андан кийин соттолгонсуңбу, соттолгон эмессиңби? Жок. Кайсы жерден болосуң? Базар Коргон. Толук адрес. Базар Коргон комсомол. Учурда эмне себептен милицияга кармалып келдиң? Ошо бир кошунамдын үйүнө киргем. Келин бар эле, ошонун жанында жаткан. Кийин мойнунан унтуп, баласы менен уруп, кийин баласы ойгондуктан да кайра чыгып кеткен. Эмне максатта кирдиң эле үйгө? Чатаңдап кирдим. Ал үйдө ким бар экенин биле белең? Жалгыз жашайбы эле? Мындай окуя башта да болду беле? Жок. Андан кийинчи? Андан кийин дагы үйдө бар. Ошондо аракта кошунам болду. Ошондо кеткен. Анан Жатай десем мага кайра чыккан. Ал үйгө кирсең кантип кире элең? Кайсы? Эшиктен киресиң, эмнектен киресиң? Каяктан кирип аттың? Эшиктен. Эшик ачык кала экен.
Учурда сага видеону толук коюп аласың? Өкүнүп атасың? Азыркы учурда кармалган адамдын үстүнөн Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 28-129 беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштери улантылууда. Биздин бүгүнкү чыгарылыштын өзөгүн мына ушундай окуялар камтыды. Сиздер менен мен Орозбек Шарабдин уулу болдум. Коштошоор алдында кырсыктансак, кылмыштан оолак болуп, жай турмушта жашаңыздар демекчимин.